Баткендеги куралдуу кагылыштан кийин талкаланган үйлөрдү кайра куруу иштери жүрүп жатат. Кыска убакытта курулуучу панелдик үйлөр буга чейин даяр болчу. Бирок жергиликтүү эл кирпич менен тургузууну өтүнгөн. Мамлекет башчы Садыр Жапаров элдин талабына ылайык тамдарды куруу тапшырмасын коюп, өлкө казынасынан каражат бөлүнгөн. Жаңы жылга чейин үйлөрдүн бир бөлүгү колдонууга берилип баштайт. Үй боюнча айтсам өтө жакшы. Ошол типтүү үйдөн бүгүнкү күндө усталар күнү түнү дебей иштеп атат. Ушул жаңы жылга чейин бүтүрүп ушул көчүп кирүүгө үмүтүм бар. Кыргыз элиме рахмат, ушунча колдоо көрсөткөнүгө, бийлик өкүлдөрүнө рахмат. Мындан тышкары жабыркаган элдин арасында банктардан насыя алган жарандар болгон. Комиссия карап чыгып, алардын насыясын жоюп, кайрылгандардын арыздарын кароону улантып жатат. Учурда жабыркагандардын 298 насыясы кечилди. Алардын катарында ишкер Акматбек Шарапаев да бар. Товарлар толук 100% күйүп кетти. Бул экинчи этажы мансардын үйү болгон. Мен өзүм ошол жерде жашагам. Үйгө керектүү баардык нерселер толук күйүп кеткен. Ушул жылдын 1-декабрына карата Баткен жана Ош облустарындагы куралдуу кагылыштан жабыркаган 474 карыз алуучу финансылык кредиттик уюмдарга кайрылган. Бизнесинен кол жууган жарандарга Улуттук банк насыянын чечүү, төлөө мөөнөтүн жылдыруу жана өз убагында кредиттен төлөй албай калгандарга комиссиялык айып пулдарды салбоо чечимин кабыл алып, жеңилдиктерди берген. Ошо 19.974.000 сом суммасында 298 кредит жоюлган. Андан тышкары 38.430.000 сом суммасындагы 170 кредит реструктуризацияланган. Бул баягы кредиттердин төлөө мөөнөтү жылдырылып, ошо жарандарга ыңгайлуу шарттар түзүлгөндө. Баткендеги кагылышта 661 турак жай жабыркаган. Анын ичинен мамлекеттик курулуш агенттиги 423 үйдү тургузуу керектигин аныктаган. 416 үйдө курулуш иштери жүрүп жатат. Алардын ичинен кыскача айтып көрсөм, 3 үйдүн дубалын коюлуулары жүрүп жатат, 17 үйдө пай дубалдарын өткөрүш иштери жүрүп жатат, 70 үйдө дубалдар тургузулуп жатат, 153 үйдүн дубалдары бүткөрүлгөн. Андан 120 үй дубалдардын үстүнө плита төшөлүп, 29 үйдүн чатыры жабылып жатат. 7 үйдүн чатыры бүткөрүлдү, 17 үйдүн ички жумуштары башталды. Мам курулуш Баткен облусунда жабыркаган үйлөрдү жана социалдык объектилерди куруу жана калыбына келтирүү иштерин көзөмөлгө алууда. Бул иштерге министрлер кабинети 1 миллиард сом бөлгөн. Аманат деген компания куруп, ал субподрядчиктер менен 31 компанияны алган. 20-21 декабрга чейин 150 үйдү бүтүрүп, элдер кирет деп атат. Калгандарын улам бүткөн сайын элдер кире беришет. Турак жайлардан тышкары 27 социалдык объект жабыркаган. Анын 12си мектеп, 9-у бала бакча болсо, 6-оосу ФАП. Учурда алардын 9-у бүткөрүлдү. Калганы эл аралык донорлордун жардамы менен курулат. Анара Мамбеткадырова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.